Урматтуу Сумсарлык агай туугандар, бүгүн Сумсар жергесинде чоң майрам деп айтсак болот. Себеп дегенде мына ушул жерде бир жакшы бир саамалык болуп турат. Анткени мындан бир нече ай мурда ушул Жумагүл Шариповна эже менен Асел айым биз менен жолугуп сүйлөшүп, ушул жердин акыбалын көрсөтүп, бирок ушул жерде бир жакшы ушундай бир өнөр жай ишканасын курабыз, тигүү фабрикасын курабыз деген бир изги тилек менен, чоң максат менен келишкен болчу. Ошондо отуруп алып мен таң калгам. Ушул биздин эки айымыбыз анча-мынча кыргыздын жигиттеринин колунан келбеген бир чоң ишти баштап атат экен депчи. Анан бир чети суктанып, бир чети кубанып, бир чети таңыркап дегендей. Бирок кыргызда жакшы сөз бар, көз коркок, кол баатыр деген. Чынында мындай жакшы ниет жарым ырыс дейт. Ушул жакшы ниет кылган экен, баатырдык кылган экен. Мына бүгүнкү күндө ушундай жакшы бир фабриканы түптөп, негиздеп мына бүгүн ачкан турабыз. Бул жерде иштеп атышат экен. Чынында ошол кездеги сүрөттөрдү көргөндө бул жер аябай бир ураган, бир аң дөң кебетесинде бир мындай бир такыр азыркы көрүнүшүнө дал келбеген көрүнүш болчу. Бирок ошондон кийинки сүрөтүн жөнөттү. Ушул жерге келип, эл менен сүйлөшүп, элден бата алып ишти баштаганда, ушул айылдын эли дагы жапатырмак киришип, колунан келген жардамдарды жасашып, ушул жерди тазалап, ушул жерде бир топ көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин кылып аткандарын көрүп мен абдан сүйүндүм. Демек, бул айылга чындап эле ушулдай бир ишкана керек экен деп. Анткени бизде маалымат бар, билебиз. Бизде эле, мен деле мисалы үчүн бөлөк бөтөн эмесмин, мен Аксыдан болом. Анан бул Сумсарда элдин көпчүлүгү четке миграцияга кетип калган болчу. Жаштардын көпчүлүгү миграцияда жүрөт. Эми кыргызда жакшы сөз бар го, жанагы жыргаганыман жылкычы болупмунбу деген. Биздин ошол жаштарыбыздын бардыгы жыргагандан миграцияга талалап кеткен жок. Ошол үй бүлөм багат элем, үй салат элем, коро жай кылат элем деген бир тилектер менен, балдарымды окутат элем, балдардын келечегине кам көрөт элем деген изги тилектер менен кетип атат. Кеткенде да биздин эң жумушка жарамдуу жаштарыбыз кетип атат. Бул абдан бир чети өкүнүчтүү. Бирок ошондой болсо дагы мына ушундай жакшы жаратман, иштерман адамдардын чоң колдоосу менен бүгүнкү күндө көптөгөн мигранттарыбыз кайра өлкөбүзгө кайтып келип атат. Биз мамлекет бүгүнкү күндө бардык шарттарды түзүп атабыз. Мына өлкөдө ушу жакынкы эле 3 жыл ичинде жүздөгөн жаштарыбыз ай сайын келип атат. Мына мисалы үчүн акыркы эле маалыматтарга караганда акыркы 2 жылда 241 миң мигрантыбыз кайтып келиптир. Себеп дегенде биз ошончолук жумуш орундарын түзүп атабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк каражатты ушул жерден эле топтоп, ушул жерден эле эмгек акы алып иштесе болот. Сөзсүз эле баягы талаадан издебей, бакытты өзүңдүн үйүңөн издесең да болот да. Бакыт деген бул асманда да эмес, жердин астында да эмес. Бакыт өзүбүздүн эле жаныбызда, бирок ошону жакшылап карасак табабыз. Ошо бакыттын эле үстүндө жүрөбүз. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул жердеги жаштарга кайрылат элем, сөзсүз кол кабыш кылыңыздар. Биздин аракет, ушундай ишкерлердин аракети эмгек орундарды түзүп берет, бирок кээде кайдыгер болуп, кичине иштеп, кичине сабыр кылбай кетип калган учурлар бар да. Мына ошон үчүн ачык айтыш керек, бул ачуучундук. Өзүбүздө толуктура иш орундары турат. Кол жетпейт. Мына мектептерди куруп атабыз, ооруканаларды куруп атабыз. Ошол мектептерде, ооруканаларда тилекке каршы көпчүлүгү биздин кошуна мамлекеттерден келип иштеп атышат. Биздикилер болсо иштебейт экен такыр. Жок, бул жерде иштебей, талаага барып туруп, бир күндө 3 ишти кылып жүрүшөт, түнү күнү. Эгерде ошолор ушул жерде ошонун бирин эле иштесечи, кандай сонун болмок? Бардык ушу биздин сыртта жүргөн эмгек мигранттары биздин өлкөбүзгө келип, ушул өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, келечегибиз үчүн кайтып келип иштеш керек. Иш орундары мынакей даяр күтүп атат. Андыктан урматтуу агайын туугандар, барыңыздарды ушундай саамалыкты колдоп, ушул жерде батаңыздарды берип,
маңдайыңыздар жарыла сүйүнүп отурганыңыздарга чоң рахмат. Эң башкысы ушу элдин колдоосу, элдин батасы. Мына бул жерде мен ачык эле айтайын, ушу майрамдык маанай түзүлүп отурат. Дайым ушул жерде Сумсар жергесинде, Чаткал жергесинде ушундай майрамдар болсун. Элдин маанайы ушундай көтөрүңкү болсун. Биз колубуздан келген бардык иш-аракеттерди, колдоолорду жасайбыз. Бар болуңуздар, сиздер менен көрүшкөнүбүзгө, ушундай бир жакшы самалдын үстүндө көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Bu kazanandan değil. Anam özünün olsa muhtarımız var. Büyük şartlar düzgün, festivallar, duş kabinalar. Moskvada ушуга чейин чоң фабрикада иштегем. Бул жакта 4 баланы таштап иштеп жүргөмүн. Анан бул фабриканы угуп, ал жактын чоң акчасын таштап, мен ушул акчага мен балдарымын кучагыма алып, үй бүлө менен ушул эжеге мен биринчиден ыраазычылык айтам. Ушул жерге бизге ушундай чоң условия, ысык суубуз, муздак суубуз баары бар. Столовойбуз бар. Мына машинкалар, акыркы үлгүдөгү машинкаларыбыз. Мен Асел эжеге Мамышанага өтө терең ыраазычылыгым. Мен балдарымдын кучагына алып келип койгону үчүн. Канча жыл жүрдүңүз Москвада, миграцияда канча жүрдүңүз? 1 жыл жүрдүм. 1 жыл жүрдүңүз. 4 кичинекей балдарымды таштап жүрдүм. Азыр эми кубанычыңыз койнуңузга Ооба, балдарым менен чексиз кубанычтамын. Балдарым койнумда келип кетем. Азаматсыз. Levy, правильно. Ого эле. Окуңуздар ушуну? Окуптуңар бул жерден, окуңар. Ойдum okutuk. Анан бул чендин айырмасы көп бюджеттарда чындай. Сен бардык бул болсо кайерде токтош керек, кайерде леви правый көтөрүп токтогон жерлери ошолантырган деп карасаңыздар баары түз түшөт автомат болгондочу жана бырышып турушпайт.